Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Элбек. Ош шаарында жайгашкан жападан жалгыз бүт дүйнөдөгү жаныбарларды топтогон жаныбар багына келип олтурабыз. Адресин туура айтып өтсөм, Ош шаарында жайгашкан Алишер Наваи паркынын эң аягында бир сонун жаныбарлар бар экен. Келгиле жанда эмесе биргеликте көрөлү, кайсыл жаныбарлар бар, кайсыл жаныбарлар жок экен. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Келин, кандаксыз? Түзүмүсүз? Иштер жакшымы? Саламатчылар, келиңер. Келиңиз анда эмесе биз биргеликте телекөрүүчүлөр менен кайсыл жаныбарлар бар сиздерде бирден көрүп чыгайлы. Майли келиңер, жүрүңөр, көрсөтөйүн бир. Мына мана yangi хайвандар да келгенбиз, мына жаныбарлар, мына yangi насухалар мына. Азыр ушу подвидлерин ала келдик. Бул жаныбарлар багы кайсыл учурдан баштап ачылды? Бу жаныбарлар багы 2017-жылдан ачты, кеч түзүндө баштадык да буну. Мана азыр шуну баштап ушу бир 30-40дан ачыкта жаныбарларды алып келдик. Эмне бу элдерге керек экен да, балдар шуну талап кылып атат. Шаарда зоопарк болбаса, балдарды кайка барабыз? Балдар эмнени көрөт деген сөздөр болду. Ошентип мана азыр хайванларды яна кайтадан коюшту. Симба. Ошондой. Мен оюмча Кыргызстандын биздин жаныбарлардан эң өзгөчөлүгү бул момундай арстандар да. Кичинекей арстанды эм көрүп отурабыз. Бул арстан канча болду? Бу азыр 7-8 айлык болуп. Кенде кичине эди. Мана азыр өсүп, кичине чоңоюп, нормальный формада турат азыр мана. Я асомна ет жейт да булар. Асомна ет беребиз буларга. Эна молочный изделие беребиз. Энди мына башка жаныбарлар болсо салат-малатлар берсеңиз болот. А мындай кашкыр, түлкү, енот, львёнокларга только ет. Адамга жакын уже көргөнү бам калды да мана. Азыр кирдик, келип эркеленadi, ойнойт биз менен. Мана булар мана кашкырлар, мана булар ham дикий природа мана. Мана булар ham почти что ручной. Ошентип кичкенелигинен алабыз. Мана тарбиялап, воспитание кылып, кар. Воспитание кылабыз, мана азыр добрый. Силесе болот. Кара. Азыр сиз карышкырды сылап атасыз ошондой? Ооба, мана. Мындай биздин тоолордо жүргөн жырткыч карышкырларды биздин зоопаркта кички кезинен баштап чоңойтуп, өзү итке окшоп калыптыр. Ручной, мына ручной да. Ошентип элдер келсе булардын бир алакасы жок да, мана азыр чыдап ташап, коркутуп, жүрөгүн түшүрөдүгөн обстановкасы жок. Муну бакуучубуз мына шу бала, зоотехник. Хамма хайванларга кирет, кармайт, эркелетет, психологиясын окуп чыгат. Ана эмне проблема, хаммасын ушундай сурайм мен. Бул түлкү деле ошол кички кезинен келген. Кичилигинен келген, мына бу ям ручной, хаммасы худда ушундай. Өзүмүз Чингиз бакып чоңойтырды да буларды мына. Мына. Чыкты сен болуп келгенде канча болчу бул? Ол кичинекей малына келген. Жаңы толгондо эле. Уже чоңоюп калды. Түлкү иштебейби? Жок, иштебейт. Чыкпас. Ручной хамма нарса ручной. Азыр тек койсоз башларга чыгып эркеледи бир ойнойт. Кийимди тыртасын. Мисалы кышындасы мындай светте болот. Жазындасы мындай күрөңгүч болот да. Кышындасы мындай кызыл сет. Кызгыч болду. Жазындасы мындай болот. Колуң салсаң ham иштебейт, жөн эле мындай нагрузкасына салып. Анда мен биргеликте болгон телекөрүүчүлөр азыр мага Кармай бериңиз. биздин өзүбүздүн биздин кыргызстандык түлкү менен учурашып отурам. Аты Фокус экен. Аябай эле кооз. Жанагы бизде жомок айткандагы түлкү деген так ушул өзүбүздүн кыргыз түлкү Фокус бек. Саместе. Эми качан силер бул эркек түлкүгө алып келесиңер? Эми алып коюп жеп шеректер чыкса эле. Буга сүйлөйт. Мана бу адам нутриялар. А буларга кышы язы по барабану экен мана. Суга чөп чөмүлөт, уйшубас экен булар. Бир көргөндө биздин үйүбүздө жүргөн чычкан же болбосо келемиштердин өзү экен. Типа хоттук ошондой эле. Ама мойнасы буну ошо шуба, телпек тиккенин мощный мойнасы кымбат турат да буларды. Териси жанагы. Терис үчүн бакылады булар. Нутриялар. Так, мен жерде мана өзүмүздүн Кыргызстандын кекликтери бар. Мыналар японский припелкалар дейт. Бөдөнө. Булар тухумга, этке бакылат. Элдер ушундай бакат. Биз мынандай кылып чырайлуу кылып мына коюп элдерге тамаша кылып көрсөтүп атабыз. Так, мына жерде өзүмүздүн местный козлар мына. Охрана, природа булар.
Mana. Ha itteyin de bular ham. Tak, bu yoqda mana qo'yonlarimiz bor. Bular ham приятный mana. Endi kichkinakaydi, уже cho'ng'ayib ketdi bular ham. Qo'yonlar bor. Bu yoqda mana endi fazanlar, ruminskiy podvid. Ruminskiy podvid, хамелеон. Bu tolab yaltiraydida bular. To zеленый, to голубой bo'lib o'shunday qiladi. Mana ko'ryapsiz, zолотистый podvidlar bular. Aşağıdan şey ikisi, mana bunun iki parası. Çıkarıp koydum bunu. Aşağı tavu zолотистый podvid. Bu parandalarda en sulusu bu erkeki bo'ladi. Любой papugayda ham, tovuqda ham, boshqa bularda olamida sulusi erkekleri bo'ladi. Bunun burgut mu? Tak, bular mana shu o'zimizning местный burgutlar. Bular mелкий насекомыйларды avlaydi, hali chiqan, kalar, shunga o'xshagan mелкий насекомыйларды bizlar ovqiladi. Buni ular xaxlati, o'rdaklarda bir podviddir. Xaxlati deb qo'yadi. Да, mana xaxalogu bilan ular ham bir приятно. Так, bunalar mana manjurskiy podvid. Fazandı manjur. Ruminskiy, bu manjurskiy. Bu qizilroq mana qarang, bu ham хамелеон bo'lib, to qizaradi, to sarg'ayadi. Bu почти что Qirg'izistonda o'zining местныйsi bular. O'zimizning Qirg'izistonda bor bular. Bular o'laksaxo'rlarda mananday tabiat sanitar priroda. Bir yerlarda hayvonlar yo bir jonivorlar o'lib qolsa, mana shular kelib o'laksaxo'rlar polni yeb soladi. Tak, bu ham o'sha kichkinakay narsalarda охотиться qiladi bular ham. Burgutdi bu ham o'sha kichkina podvidlar, itelgi deb qo'yar, mana o'shundaylar. Bular ham to'kachi chiqqan, kalar, shunda bir насекомый qo'ng'iz, shunda keskaltirik, o'shalar bilan pitaniya qiladi. Bu janaga uchpag'an qanotli degenden türü biri shu. O'sha straus. Straus deydi mana buni. Bu savlati bilan tog'larda podvidni cho'ngi. No, biroq uchmaydi. Только жүреді. Ama ayağı mochniy ama buni. Tepkende jig'atadi. Tepkende polni pozonochni uzib qo'yishib yetadi. Hali balaban hali. Balapan mı? Balaban hali kichkinakay. Bu kichkinakay Ha. qancha? Hozir примерно bunga bir 8-9 oylik bo'lib qoldi, по-моему. Даже unga ham yetmadi shekilli. Bu yaqinda keldi Bishkekka. Yoshgacha bular yashaydi. Endi buni возрасты ham baland bo'ladi. O'shim cho'ng bo'ladi. Ha, yashash bir 15-20 yilga borsa kerak bo'ladi. Так, bu yoqda mana gollandskiy белохохол degan tovuqlar. Необычный. Haligi Xorazm kelpeklariga o'xshagandan необычный tovuqlar-da mana. Sulu, приятно. Ellarga ko'rsa ham bunday o'zi qop-qora boshi oppoq. Как dekoratsiyani qarang. O'shundaylarni qo'yib qo'ydik bu yoqqa. Hozir bunalarni bir 30-40 jaqtakisini, 30-40 tasini qo'ydik poka. Endi hozir yana yangi podvidlarni olamiz. Mana kichkina yordam bo'lsa, yana kichkina расширение bo'lsa, biz yangi podvidlarni olib kelamiz. Hozir planda yana strauslar bor, mana zebralar bor yana. O'shalarni endi olib kelishga harakat qilamiz. Nimaga? Ellar ko'rsin, shu bollar qanday hayvon ekan. Bunday hayvon bo'lar ekan deb quvnab so'yinsa, biz ham birga so'yinamiz-da ular bilan. Kim bo'lasiz? Hanzada Zadava. Sana zoopark жақтыбы? var. Nesi жақ? Не знаю я. Аю. Аю екен. Аю чоң екен. Дос шаарынын тургундары болобуз. Бүгүн кичинекей балдарды зоопаркка алып келген келдик эле. Менин балдарым эмес, өзүм жээнерим болот. Бүгүн садиктен алып ушу бир сейилдетип келейин деп чыкканбыз шаарга. Аю екен, Бұл қайсы малын алып келгенсіз? Bu ham kichkinaligida keldi bu ham. Biroq kichkina edi. Endi hozir bunga ham почти что shu 9 oycha bo'lib qoldi-da. Al 1 yoshga yetmadi. Bir 8-9 oylikcha bo'lib qoldi. Mana kichkinakay edi, mana o'sdi, cho'ngaydi. Zato hozir erkalanadi, o'yinga tushadi, lambadaga tushadi bu ham. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Ибрагим аке менен биргеликте Ош шаарында жайгашкан жападан жалгыз жаныбарлар багына келип көрүп кеттик. Бул жакта да азыркы учурда 30дан ашуун түрдүү жаныбарлар бар экен. Ибрагим аке, айтсаңыз, бул жерге кирүү үчүн сиздерде билеттердин орду кандай? Акчаларын айтып берсеңиз. Hozir bu yoqqa kirish uchun agar взрослыйлар bo'ladigan bo'lsa, взрослыйлар 150 so'm. Mananda обычно 4 yoshlarda pasi бесплатно. 4 yoshlarda tevasiga 100 so'm bo'ladi. Studentlarga 100 so'm, pensionerlarga 100 so'm, invalidlarga bekar. Обычно нормальный полнозрелерге 150 so'm. Мектептерден дейт, атайын келсеңиздер, бул жака мисалы үчүн 10-дан 20дан балдар топтоп, ар бир балага арзандатуу менен 50 сомдон кирүүгө Мүмкүнчүлүгү бар. Групповойларга арзаныраак кылып беребиз. Анда сизге чоң рахмат. Bemalol kelib, ес алып кеткени mana bizni hayvonot olamimiz tayyor. Xudo buyursa yana bu cho'ngaytiramiz, yana yangi hayvonlarni olib kelishga harakat qilyapmiz. Kelinglar.
Анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.